Анда эмесе колуңузду биринчи күйлөп алабыз. Колуңузду дайыма күйлөйбүз. Колуңуздун күзү түшө берет. Мийлемиге күлөп бүткөндөн кийин биз экинчи томду табыш үчүн бул үчүнчү кыл билесиздер, миге күлөнөт, ортосу ляга күлөнөт, Анан экинчи томдун лясын табыш үчүн бул дагы ля экөө окшош үн чыгыш керек. Ля деп. Ля. Ушул ляны тапсаңыздар окшош үндө, тюнер менен да таба калыңыз, мынтип тюнер көрсөтүп берет. Кайсы нотада жүрөт экенсиздер? Мынакей ушул экинчи том болот. Ля, мынакей. Бизде упражнение жазылып турат. Ар бир нотаны 4 жолдон шилтеп ойнош керек. Эми баштайбыз. Ноталардын жайгашуусун билебиз. Мынакей лянын жанында соль, билесиздер. Баштадык. Сольду бастым. Басарда мурун. Комузга, мына, алма кармагандай кармайбыз. Комузда. Анан комуз деген сөймөйдүн мынакей алакандагы сөөгү бар эмеспи? Мынакей сызып алам. Көрдүңүзбү? Ушул жагы эле тийиш керек мынакей. Комузду мына чыканакта көтөрдүк. Комуздун башы менен ийниңиз тең болуш керек. Жана комузга мол жери эле ручка менен белгиленген жери эле тийиш керек. Момтуп эмес. Көрдүңүзбү? Момтуп кантип ойнойбуз? Мына көтөрүп келебиз дагы, коюп коебуз комузду. Мына, коюп коебуз жанагы чийилген жерге. Ойноп жатканда, миге жеткенде да монтуп албаңыз, контролдойсуз. Шашпай контролдойсуз. Шашпай контролдосоңуз, өмүр бою ушинтип ойноп каласыз да. А сиз монтуп ойносоңуз, өмүр бою ошол колуңуз көнүп калат. Колду көтөрүп, сол колду көтөрүп келебиз дагы комуздун моюнуна мынтип коюп коебуз. Жанагы биз белгиленген жери эле комузду кармап калыш керек. Алма кармагандай кармайбыз. Көрдүңүздөрбү? Анан жана ойнойбуз. Бармакты мынтип коюп коебуз. Бул жер тийген жок. Көрдүңүздөрбү? Тийген жок. Мынакей. Мына ручканы деле мынтип коюп атпайсызбы? Ошондой эле. Мына монтуп кармабайбыз комузду, Мына мынтип эле коюп коебуз комузду. Мына мисалы үчүн мынтип туруп эле коюп коебуз. Көрдүңүзбү? Ойноп атканда бияк тийбеш керек. Чуңкур болуп туруш керек. Яма деп коебуз да. Бияк чуңкур болуш керек. Бир гана сөймөйдүн сөөгү бар го. Ошол жагы эле комузду мынтип тиреп туруш керек. Эч кандай мындай болбош керек. Анда эмесе ойнойбуз көнүгүнө. Сольду басабыз. Мына колду көтөрүп туруп эле койдум. Контролдойбуз комуздун башы менен ийнибизди. Сольду кармайбыз дагы. Шилтегенди билебиз. 4 жолдон ойнойбуз. Нотасын айтып ойнойбуз. Соль, 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 ля, 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 си, 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 си. Анан до, торчо. До, торчо деп көрсөтүш керек тюнерден, До, 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 ре, 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 ми. Анан кайра миден артка кеткен ноталар жазылуу кайра. Миден. Мына, тийген жок, яма болуп турат. Контролдойбуз. Монтуп калбаңыз. Монтуп ойнобоңуз, Колду түзөйбүз, контролдойбуз. Комузду коем. Колуңуз тырышып кетсе, силкеп алып туруп, бош мармеладтай, колуңузду мармелад жеп көрдүңүз беле? Ошол мармеладтай жумшак кармаңыз. Миге жеткениз, тырышып кетсеңиз, монтуп тырышып алсаңыз, колуңузду силкеп жибериңиз. Кечке эле бир нотаны ойноп алып силкеп, бир нотаны ойноп силкебеңиз, бир эле силкеп алып, өзүңүздүн ичиңизден бош мармеладтай карма, бош карма, тырышпа деп айта бериңиз, Ушуну ойноп, көнүгүүнү группага жибересиз. Биринчи күнү